Ырайымдуу, мээримдүү Аллах Тааланын исминен баштайман. Ар бир адамдын амал китеби болот эмеспи? Андыктан ал китепти көңүлдү ача турган жакшы амалдарга толтуруу үчүн кээ бирки айларды, күндөрдү Аллах Таала өзгөчө кылып койгон. Берешен Аллах Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Ар бир мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, айрыкча Орозо айыны берешендикке, кулчулукка толтуруп, бизге үлгү көрсөтүп кеткен пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Орозо айына арналган Райян теледолбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө Орозо айынын өзгөчөлүктөрү деген теманын айланасында маек кылмакчыбыз. Ал эми сыйлуу коногубуз Надва мечитинин имам хатиби устазыбыз Садыбак Астолов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, өзүңүз билгендей эле Аллах Таала кээ бирки айларды, күндөрдү, кээ бирки убакыттарды ушундай өзгөчө кылып, ошол убакытта дуаларды кабыл кылганга же болбосо ибадаттардын соону көп кылганга өзгөчө кылып берген да. Бизге эми ушул Орозо айдын өзгөчөлүктөрүнү башка айдан мындай өзгөчө болуп, момундарга, мусулмандарга мүмкүнчүлүктөр кандай байкалат, ошону айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахка чексиз шүгүрлөр. Аллахка чексиз шүгүрлөр айтышыбыз керек. Аллах бизге өз мээримин төккөндүгү үчүн, бизди өз ырайымына алгандыгы үчүн, биздин көпчүлүгүбүздү, дээрлик баарыбызды бейишке киргизгиси келгендиги үчүн Рамазан айды берди да. Кудайга шүгүр. Аллах бир жерден экинчи жерди ыйгыраак кылып, бир жерди башка жерлерге караганда, бир орунду экинчи орунга караганда ыйгыраак кылып, өзгөчө, бир убакытты башка убакыттарга караганда пайдалуураак кылып, сооптуураак кылып, берекелүү. Ооба. Бир күндү башка күндөрдөн дагы мисалы ибадаты менен, таңы менен өзгөчө кылып, бир түндү башка түндөрдөн өзгөчө кылып, бизди сүйүнтүү үчүн жаратты. Ошол сымал эле ыйык Рамазан айды башка айдан өзгөчө кылды. Анткени калган 11 айда кээде ибадат кылсак, кээде кыла албай, кээде оңго, кээде солго бурулуп, олку солкулуп жашап атканыбыздан, бендем сен ушул бир айда бир күрөш жаса, сен өзүң күрөш, өзүң менен, нафсың менен күрөш да, анан мага бир сыйынып ал, ушул бир айдагы жасаган ибадатың өзгө айларда жасаган ибадатыңдан алдаганча жогору турсун деп. Бир мүмкүнчүлүк берип атат да. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мында бир өзгөчөлүгү, жакын арада бир жерде чоң бир супермаркет курулуп бүтүптүр. Жанынан машина өтүп атканда биз жакында ачылабыз деп жазып коет да. Бул реклама. Биз жакында ачылабыз деп. Анан ошондой супермаркеттен супермаркетти кууп жашаган инсандар болот бизде. Анткени алгач эле ачылганда ал жерде акция жүрөт да, көп нерселер арзан кетет. Же болбосо бир нерсени алсаң, экинчисин кошуп берет бейлекке дегенде. Башталышында. Анан көп нерселер ошол жаңы ачылганда ошол супермаркеттерде сапаты менен, аябай сапаттуу буюмдарды алдыга коюп, элди өзүнө тартыш үчүн, кызыктырыш үчүн. Кээде ошол супермаркеттин ачылганына катышып калсаң, сүйүнөсүң. Анан ачылыптыр деп сыналгыдан көрүп калсаң, аттың барбай калдым. Көп нерсени ала албай калдым дейсиз. Анан баары бир барышым керек деп, же өзүң же үй бүлөң менен бир барып,
көзүңдү кандырып, чөнтөгүңдү кактап чыгасың да, кыскасы. Ала турган нерсени алып. Бул эми инсандын инсанга болгон, инсанды чакырган бир супермаркет да. Рамазан айы туфаттах фихи абвабул жанна. Мында ыйык Рамазан айда 5 эшик ачылат. Ал супермаркет буякта турсун. Мында 5 эшик ачылат. Мында чыныгы мусулман, чыныгы муъмин үчүн. Ыйык Рамазан айдын алгачкы түнү 5 эшигинин 5 эшик ачылат. Алгачкы түн дегенде бейшембинин түнү жуманын түнү болуп эсептелип атпайбы? Ошол себептен ыйык Рамазан ай эртең башталат деген түн ыйык Рамазан айдын түнү болуп атат да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз "Хада шахру Рамазан жаакум туфаттаху фихи абвабул жанна ва тугаллaqu фихи абвабун нар ва тусалсалу фихи шаятин." Бул ушундай ыйык ай, Рамазан айы. Мында 5 эшиктер ачылып, тозок эшиктери бүрөт толо жабылып, кулптанып, шайтандар кишенделет. Башка бир хадисте болсо, пайгамбарыбыздан Абу Хурайра риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Ида кана аввалу лейлатин мин шахр Рамазан", эгерде ыйык Рамазан айдын алгачкы түнү эле кирип калса, суффидати шаятун ва марадатул джинни. Шайтандар анан марадатул джинни, жиндин эң жамандары. Жиндин эң кара мүртөз жамандары кишенделип калат. Көрсө, жиндин жакшылар деген алар адамга зыян бербеген мусулмандары. Жана алардын ичинен муъминдери кишенделбейт. Ибадат кылып жүрүшө берет алар. Ибадат кылып жүрө беришет бизге окшоп. Ва гулликат абвабун нар фалам юфтах минха баб. Тозок эшиги биротоло кулптанып, ким үчүн кулптанат ошондо? Эки адам отурат. Бирөөсү орозо тутуп, бирөөсү орозо тутпай. Мүмкүнчүлүгү чектелбей, орозо тутканга мүмкүнчүлүгү бар киши орозо тутпай эле, жанындагы киши орозо туткан. Орозо туткан киши үчүн тозок эшиги жабылат, бирок ал үчүн эртең эч качан ачылбайт жабылган эшик. Эгерде күнөө эле кылып койбосо. Бирок орозо туткан кишинин жанындагы орозо тутпаган киши үчүн тозок эшиги жабылбайт. Дагы эле күтүп турат. Дагы эле күтүп турат аны. Ва футихат абвабул жанна фалам юглак минха баб. 5 эшиги ачылат орозо туткан адамга. Рамазан ай чыгып кеткенден кийин деле ачык тура берет, эч качан жабылбайт. Анткени ал ыйык Рамазан айдан алган сабагы менен, Иман азыгы менен кийинки Рамазан айга чейин ал ошол сабагы менен жашайт. Ва юнади мунадин ли кулли лейла. Ар бир түнү Аллахтын алдынан бир чакыруучу үн катат. Я багиял хайр акбил ва я багия шар аксир. Эй жакшылыктын аркасынан сая түшүп издеген, умтуло бер алдыга. Ушунуңдан тайбагын. Ыйык Рамазан ай бүтүп кеткенден кийин деле ушинтип жакшылыктын аркасынан умтуло бер. Эй жамандык изденген, аксир токтон эме. Жүгөндөп токтонуп кал өзүңдү. оңол деген. Валиллахи утаqa минан нар ва залика кулли лейла. Аллах ар бир түнү, ыйык Рамазан айдын ар бир түнүндө болуп көрбөгөндөй өзүнө сыйынган, табынган, ыйык Рамазан айды Аллахтын буйругу деп туткан, иман келтирип туткан адамдардын денесин тозоктон боштондукка чыгарылды деп жазып турат да. Устаз, эми ушул жерде сиз азыр мындай өтө чоң мындай өзгөчөлүктү айтып кеттиңиз да. Мусулмандар үчүн, момундар үчүн жаннат эшиктери ачылып, тозоктор жабылып, ушундай сонун мүмкүнчүлүк күтүп турат экен да. Ушул мүмкүнчүлүктө эми момун мусулман адам кайсы жакшы нерсе менен ушул мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланып калса болот? Мен айтайын эгер мындай болуп атат да. Хадисте шайтандар марадатул джинни, жиндин эң кара мүртөс жамандары, мусулман момундарга душмандары кишенделип калат да. Анан мага бирөө суроо берди. Устаз, шайтандар, жиндер кишенделет дейсиңер. Мен ушул хадисти укканда, ой Кудай, мага бир ушундай шанс келди, мүмкүнчүлүк келди. Менин досторума да бир мүмкүнчүлүк келди деп сүйүнгөм дейт. Анткени өзүм да баягындай күмөн иштерден токтолуп, досторум да жаман иштерден токтолсо, демек биз Рамазан ичинде оңолуп калат экенбиз да деп. Шайтан бизди жаман жака баштабайт экен. Анда бул досторду жөн эле мен, орозо тутчу деп эле катуу айтсам тутуп калат экен да деп ишенипмин биринчи ушул хадисти укканда дейт.
Анан досторго айтсам, жок, мен тута албайм, менин башым ооруйт, менин ичим ооруйт, шылтоолорду айтпан, ордо тутпай койду дейт. Анан неге булардын жин шайтандары байланбадыбы деп кыжырат боло бердим дейт. Анан мага айтып келди ушуну. Анан мен да анан дароо жооп бере албай, аябай кыйналдым, кысталдым. Токтоп тур эми, буну мага убакыт бер деп китептерди ачып отурган бул жерден бир жооп таптым. Ислам аалымдарынын берген жообун караңыздар эми, машаалла. Сүрөнүн Кур'андын эң аягында Нас деген 114 сүрө бар. Ошол сүрөнүн эң аягында минел джиннети ван нас. Жиндердин жамандыгынан, адамдардын арасынан жиндердин деңгээлине түшүп калган адамдардын жамандыгынан сактоо сураймын деп сактоо сурап ал. Анткени адамдар бар, кээ бир адамдар жин шайтандын деңгээлине жетип калган. Жамандыкка баштайт, жамандыкка үндөйт. Ооба. Мен эми учурдан пайдаланып, урматтуу жамаат, кагалайын бир тууган, садага болоюн бир туугандар. Мынабул ыйык Рамазан айда кайсы бир досуңар, кайсы бир тууганыңар орозо тутпай, мүмкүнчүлүгү бар болуп орозо тутпай калса, сен орозо туткан абалыңда кыбыланы карап алып, колуңду көтөрүп, көзүңдөн жаш агызып, жүрөгүң менен бурукурап ыйлап, ошол мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп орозо тутпай койгон бир тууганыңа Кудайдан кечирим сурап бер. Ага хидаят сурап бер. Анткени ал мүмкүнчүлүгү бар болуп тутпай койгондугу менен ал кишенделип турган жин шайтандын деңгээлине түшүп калгандыгы үчүн кишенделбейт да. Эмнеге ошол мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп кишенделме орозо тутпаса, кишенделбейт десе, анткени анын инсандык сый урматы бар. Адам деген аты бар, ошон үчүн ал кишенделбейт. Аллах аны күтө берет, кайра күтөт. Баары бир келет мага, баары бир мен кечирим эшигимдин эшик такылат. Босогосуна келет, мен эшигимди тыкылдатат, менден кечирим сурайт, мен аны кабыл кылам деп Алла Таала күтүп атат да. Ал эми сиз айткан ушул ыйык Рамазан айда кайсыл жакшы иштерди жасап, мүмкүнчүлүктү пайдаланып алайлы деп атасыз да. Ал эми бул ыйык Рамазан айдагы биринчи мүмкүнчүлүк өзү тыйылуу. Тыйылуу деген ал орозо тутуу менен башташ керек. Эң биринчиси. Негизгиси ушул. Алла разы болсун устаз. Андан кийин ушул жерде эми азыр айткандай эле мүмкүнчүлүктү пайгамбарыбыз деле жакшы пайдаланган да. Ошон үчүн бизге пайгамбарыбыздын эң бизге таасирлүү бир үлгүсүн айтсаңыз, пайгамбарыбыздан ошол жерден кандай бир таасирлүү үлгүсүн алсак болот? Ушул орозодогу өзгөчөлүктү жакшы пайдаланганда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө сахабалар айтканда, ыйык Рамазан ай кирерде мурда эле пайгамбар өзү жоомарт эле. Өзүндө болбосо да өзгөдө бар болсунчу деп умтулган инсан эле. А бирок пайгамбар ыйык Рамазан ай кирип келгенде айкөлдүгүн өзгөчө көрсөтчү. Пайгамбардын өзгөчөлүгү ал сыдырым жүргөн жагымдуу желдей эле. Ушунчалык жеңил болуп калчу эле. Жаш баладай болуп, кадимкидей бирөөлөргө зирек болуп, сый урмат көрсөтүп калчу эле да. Биздин ыйык Рамазан айдагы ала турган сабагыбыз пайгамбардан. Ошол пайгамбарга окшошконго аракет кылышыбыз керек. А ыйык Рамазан айдан ала турган дагы бир сабагыбыз кайсыл? Айша энебизге келип пайгамбар өтүп кеткенде сахабалар: "О муъминдердин энеси, айтыңызчы, биздин пайгамбар жөнүндө билбей калганда кандай купуя жашыруун сырлар бар, айтыңчы, пайгамбар кандай инсан эле" деди. Айша энебиз сахабаларга карап туруп: "Пайгамбар ушундай инсан эле, эл арасында жүргөн, басып жүргөн тирүү Куран эле" деген. Жашоосу Куран эле. Жашоосу Куран болгон пайгамбардын бизге сүйүнчүлүгүн ыйык Рамазан айына кирип баратабыз да. Бардык нерсенин өзүнүн майрамы бар. Эгемендүүлүк майрамы бар. Билим майрамы бар, түшүм майрамы бар, аялдардын майрамы бар дегендей. Жада калса үйүнүн төрүнүн көркү куту болуп отура турган учурда кээ бир үй бүлөлөр: "Коюң ата, апа, менин төрүмдө отурбаң" деп аялынын тилине кирип, те карыялар үйүнө алып барып койгон карыялардын да майрамы бар. Ал эми биз үчүн эң мыкты майрам бул Кур'андын майрамы эмеспи? Кур'ан түшкөн ай биз үчүн, мусулмандар үчүн, чыныгы муъмин үчүн ал эң ыйык
Рамазан айы майрамы. Құда ошол жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ыйык Рамазан айдын орозосу юкаффиру сайиат, күнөөлөрдү куйкалап, жок кылып өчүрүп ийет. Мурунку. Ооба. Мурунку жасалган күнөөлөрдү. Ал жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ас-салаватул хамс, 5 вакыт намаз. Багымдат окугандан кийин 5-инге чейинки жасалган майда барат күнөөлөрдү. 5-инден асырга чейинки. Вал жумаату илал жума, жума намазынан кийинки жума намазына чейинки жасалган майда барат күнөөлөр. Ва рамадану ила рамадан. Былтыркы тутулган Рамазандагы орозонун быйылкы тутула турган ыйык Рамазан айдын орозосуна чейинки майда барат жасалган күнөөлөр. Мукаффират ма бейнахунна иза станабал кабаир. Кабира чоң күнөөлөрдөн эле өзүн кармап жүрсө, майда күнөөлөрдүн бүт бардыгын жуучу берет деген сүйүүсүн кабар айтты. Ушуга да шүгүрдешибиз керек да. Кудайга шүгүр. Демек бул ыйык Рамазан айдын орозосу, ал биз билбей сызып алган, биз билбей жазып алган, ак баракка жазган, карандаш менен жазган каталарыбызды өчүргүч деп түшүндүрсөм болот да. Устаз, жана бул жерде Курандан түшкөндүгүн, Курандын өзгөчөлүгүн айтып кетпедиңизби, орозо айынынча. Ошон үчүн бул жерде сурагым келип турат, эмне үчүн өзгөчө ушул орозо айында Куранга өзгөчө көңүл буруу керек? Эмне үчүн деген? Аллах Таала өзү айтып атат, субханаллах. Шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан, худан линнас ва байинати минал худа вал фуркан. Садакаллахул азим. Адамдарга хидаятты көрсөтүш үчүн, хидаятты баян кылып, ачык, айкын кылып, арам менен адалды, жаман менен жакшыны ажыратып бериш үчүн ыйык Рамазан айда силер үчүн Кур'ан түшүрүлдү дейт. Ыйык Рамазан айда Кур'ан түшүрүлгөн. Ал Аллахтын өзүнүн тандоосу, башка айда түшүрсө болмок да. Бул ыйык Рамазан айдагы Кур'андын түшүрүлүшү ал Аллахтын өзүнүн тандоосу, бизге ошентип тандап берди. Ошол себептен ушул Кур'ан түшүрүлгөн айда мен Кур'анды окуп калайынчы, Кур'андан сабак алып калайынчы таасир алып деп сабак алышыбыз керек да. Бул Кур'ан айы ыйык Рамазан ай. Эмнеси менен башкалардан өзгөчөлөнөт десе, бул ыйык Рамазан ай Кур'ан айы болгондугу үчүн. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам жылына бир жолу келип мудараса, өкө сабакташчу дегени пайгамбар окуп берсе, Жабраил алейхиссалам окчу. Кайсы бир Рамазанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам 2 жолу түшүп, 2 жолу Куранын өткөргөн, кайталат. Хатым кылып. Анан ошондон кийин пайгамбарыбыз өзүнүн кызы Фатименебизге, өзүндө жакын турган сахабаларга өзүнүн ажалын, мөөнөтүнүн төгөнүп калгандыгын эскерткен. Байкашыма караганда ушул жыл менин силердин араңарда боло турган акыркы жылым деген. Коштошуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ала турган сабак, ыйык Рамазан айда пайгамбардын жүрөгүнө небак жат болуп калган Кур'анды Аллахтын буйругу менен Жабраил алейхиссалам келип, окуңчу мен угайын өзүм түшүргөн вахийни деп угушу. Пайгамбардын Жабраил алейхиссаламга эми аны мен жаттап алгам да, окубай эле коеюнчу дебестен кайра кадимкидей окуучу кантип отурса ошентип отуруп окуп бериши бул биз үчүн болуп көрбөгөндөй бизге эм дем боло турган, эң күч кубат бере турган сабак. Айрыкча ыйык Рамазан айда Кур'анды кармап, башка китептерди жаап коюп, бассак турсак, мейли үйдө, мейли жумушта болсун, мудараса сабак кылып окушу бул кимдин сүннөтү десе, бул Жабраил алейхиссалам менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сабакташкан сүннөтү. Эң улук сүннөттөрдүн бири. Анткени биз өзүбүздүн шамдагайлыгыбызды, күчтүүлүгүбүздү ушул Кур'ан окуу менен көрсөтүшүбүз керек. Болбосо Халид ибн Валид, Сейфул Маслул, кадимде сунулган кылыч, Аллахтын кылычы деп эсептелген улуу сахаба. Алар Кур'анды жатташкан. Ооба, жатташып, анын жанында мейли Кур'ан баракчасы жүрсүн, бирок Кур'ан алар үчүн жат эле. Амал кылуу менен, бирок кээде үйүндө отурганда
мусхафты кармап туруп, өп, бешенесине сүртүп, көкөрөгүнө бекем кысып, шагалана анкал жихад. Ey Allah'tın kitebi, ey Allah'tın sözü, seni ulam karmap okuy alбай kaldım. Анткени мени сенден жихад алаксытып койгондой болуп атат. Жихад менен көбүрөөк алпурушуп калып атам дейт. Караң, жихад деген ал кандай чоң амал. Ошол учурда мен сени окуй албай калдым да деп аябай үзүрүн айтып кемчилдигин мойнуна алып атат да. Аттен кылып. Эми биз азыр кайсыл ишибиз менен ey Кур'ан сен окуй албай калдым, муну ол жакта ушундай чоң иш жасап аттың деп көзгө тутабыз. Бизде айта турган бир эле сөз бар экен. Шагалана анкал жихаз. Ey мусхаф, ey Кур'ан, сенден бизди телефон тосуп койду, телевизор тосуп койду, интернет тосуп койду деп болбогон бир нерсени шылтоо кылат экенбиз. Шылтоо кылганда дагы аябай улуу нерсени шылтоо кылсак, анда ал шылтоо өтөт да. Ошол себептен ошондой улуу инсандар жихадта жүрүп болсо дагы мен Кур'ан окуй албай калдым деп аттың арман кылып өкүнүп ыйлап атканынан алына турган сабак эртең биздин бүк түшүп отуруп окуй турган китебиз Кур'ан колубузда болушу керек сөз түрдө. Устаз, сизге Алла разы болсун. Бул жерде бизге өтө таасирлүү үлгү ала турган пайгамбарыбыздын сүннөттөрү жана биздин бүгүнкү күндө ушул Кур'ан-ы Керимден алаксып башка нерселерге көңүл буруп калганыңызды байкап турабыз. Аллах субханаху таала сиздин илимиңизге береке фейиз берсин жана айткан осуяттарыңызга баарыбызды, момун мусулмандарды амал кылганга насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн жолукканча саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.